бул 2 күн ичинде биз активдүү болдук, мотивациябыз көтөрүлдү, спикерлерди уктук. Бирок жашоо ошондой, азыр биз кайтабыз, үнүмдүк турмушубузга кайтабыз, балдарыбызга кайтабыз, үй бүлөбүзгө кайтабыз. Анан үнүмдүк рутина башталат, мотивация деңгээлибиз ылдый түшөт. Анан ушул пландарды, азыр коюлган пландарды аткарсакпы, аткарбасакпы деген ойлор болот. Бул эми реальность, бирок мен силерге айтарым, колдон келишинче аткарганга аракет кылгыла. Чоң результаттарды койбой, чоң жөнүндө ойлонуп, кыскараак результаттарды коюп, анан ошол кыска результатка жеткенде сүйүнө билгиле да. Кичинекей бирдеменин мындай ийгиликке жетсеңер да, ошону сүйүнүш керек. Бири-бириңерди куттукташыңар керек. Бул долбоорлорду ашырып атып, силерге бир топ кошумча пайдалуу нерселер келет, ишенип койгула. Ашырып жатып канча киши менен таанышасыңар, канча кошумча эшиктер ачылат. Эгер туура көрсөңөр, силер бир мындай регистр, логбук алып, ушул долбоорду ашырып жатып мен кандай пайдаларды көрүп атам, ошону жазып коюп турсаңар, канча киши менен тааныштым, ал киши мага кандай мүмкүнчүлүк алып келиши мүмкүн, ошону эле жазсаңар, көрөсүңөр канчалык мүмкүнчүлүктөр ачылат. Эгер жөн эле отура берсек, мүмкүнчүлүктөр биягыбыздан кете берет. Биз ушундай долбоорлорду ишке ашырып жатып, канчалык мүмкүнчүлүктөр ачылганын өзүбүз таң калабыз. Канча киши менен жолукканыбыз, ал кишилер менен канча мамиле, жакшы мамиле курганыбыз, анан кийин башка дагы иштер менен ошол кишилер менен пайдасы тийип неметкен учурлар аябай көп болот. Эшиктер ачылат. Ишке ашырганга аракет кылгыла. Анан ушу 1 жыл ичинде көрөлү канчалык ийгиликке жеткенибизди. Дагы бир жолу 2 күн үчүн чоң рахмат. Чарчадыңар. Бирок биз жөнөкөй кишилерден башка, бизди курчап турган кишилерден айырмабыз. Биз үлгү болушубуз керек, биз лидер болушубуз керек, башкаларга барлык жерден үлгү болушубуз керек. Баарыңарга ийгилик. Рахмат.